кечеле каныша көз студиябыздын иш ордубузду алмаштырып сахнада иштедик элек. Кыргыз улуттук Токтоболот Абдымомунов атындагы Академиялык драма театрынын сахнасында кайрадан жайкы сезон Кош Жылдыз билесиздер, НТ телеканалы дайым ушул долбоордун өнүктөшү болуп келет. Добушту да жүргүзөбүз. Жаңы лямпасы болду. Ал жакта жаңы каармандар, жаңы жуптар менен тааныштык. Алардан өзгөчөлөнүп, обочолонуп, дагы бир жаркылдаган 2 жылдыз менен тааныштык. Аларды бүгүн сиздерге таныштыралы деп турабыз. Ооба, өзгөчө жуптар десек болот. Сахнадагы Кош Жылдыз жана үйдөгү Кош Жылдыз кече күнү сахнадагы Кош Жылдызга айланды. Нуржан Качканбаева, Нурлан Абдрахманов. Кош келиңиздер. Кош келиңиздер. Кайрадан. Саламатсыздарбы? Мана абдан жакшы. Эң сон, биздики да жакшы болуп турат, силерди көрүп. Менимче көчөгө сахнада чыккан боюнча эле формаларды эч жакка кетишпей ошо бойдон келип бересиздер окшойт, э? Кош Жылдыз долбоору. Ал жакта сиздердин катышууңуздар ким аркылуу кандай болуп калды? Сиздердин эмоцияңыздар кандай өттү? Бул жака деген биринчи ошо жолдошум Нурлан катышсам кандай болот деп биринчи ойлонуп баштаган. Анан Калип эжеге сунуш киргизсе, Калип эжем угуп көрүп, үндөрүн ырдаганын угуп көрүп, анан макулдугун берди да. Анан кийин айтты, келинчегиңди ырдай алабы, мүмкүн ошо кошоюн деп ойлоп атам, ошо немелерди, үй бүлөлөрдү кошоюн деп атам. Анан келинчегиңди ырдап көрбөйбү деп сунуш киргизди. Анан мен дагы ырдап Калип эжеге барып неткенен экөөңөр даярдана бергиле. Кош Жылдыз катары, үй бүлө катары чыкканга деди. Анан ошондон кийин даярданып даярданып баштап. Сиздер аткарган номерди кече күнү көрбөй калган айрым телекөрүүчүлөр болсо, алдыңкы мүнөттөрдө көрүүгө дагы мүмкүнчүлүгүңүздөр бар демекчибиз, эч кайда алыстамай жок. Ал эми мына ушул Жылдыздуу үй бүлө өнөр сересинде таанышып калгансыздар дегиле, таанышууңуздар канча жыл мурун кандайча, кайсы жактан болду эле? Сиз үйүн режиссерлук кесибин аркалап келет экенсиз, сиз болсо актерлук кесипте кандай болду? Биз элестетип көрсөк, сиз үн жаздырган келсеңиз керек. Ошо радиодон жолукканбыз, чындап эле экөөбүздүн жолугушубуз радиодо болгон, бирок анда Нуржан болсо кабарчы болчу радиодо. Анан ошол жактан экөөбүз баягы Нуржан дагы телеге чыгып поэзияларды окуп жүрчү, мен дагы окуп, кээде окутуп жүрчүмүн балдар кыздардан. Анан ошол жактан адегенде баягы агай менен окуучу болуп таанышканбыз. Андан соң анан бири-бирибизге жакындашып, жакындан таанышып, экөөбүз бирге бир сценарий жаздык, киносценарий. Ошол баягы чыгармачылыгыбыз дагы бизге баягы жакындоошко дагы өбөлгө түздү окшойт. Ошонун негизинде 3 жыл баш кошконубузга 3 жылга жакындап калды. Сенин сүйүүң, менин сүйүүм бир дайрага бириксе, бир бешикке бөлөнсө, сүйүүбүздөн ыйык бөбөк төрөлсө, ошол бөбөк сүйүүбүздүн мөмөсү, ошол бөбөк сүйүүбүздүн төрөсү деген жакшы бир ырсаптар бар эмеспи? Айтайын дегеним, балким Нуржан бизге таң атпай, баягы сиз да көрүп жүрөм поэзиялык кечтерде. Бир-эки сап мындай таңкы маанай, жакшы романтика, сүйүү, жаз жай сезону дегендей. Мүмкүнбү? Балким дуэт. Балким дуэт. Дуэт, поэзия катары дуэт мындай жатка билгендер жок го дейм. Өзүңүздүн соло болсун. Мен ошо акыркы эмес, ошо соңкулардан болуп калды. Ошо чыкканда Чолпон Оразалиева деген жаш акын эжебиз бар, ошонун кечесине жаттагандарым аябай эсимде калып калыптыр да, азыр ошол келип атат. Демек, жүрөгүңүз бекем сакталган экен да? Аябай көп жаттасам керек, ушундай аябай неме депчи, переживать этип үйдө бала менен болчумун да. Анан көптөн бери уже чыкпай калгам ошол учурда. Анан ошолдон баштап анан чыгып баштадым. Анан аябай ушу кандай кантиш керек деп аябай переживать жаттаган окшойм, аябай эсимде болуп калыптыр да. Келиңиз анда. Ортодо өйдө төмөнгө өтпөгөн. Оюңду билбедим не себеп менен. Мамилең тарс үзүлдү тагдырымдын ушундай жазмышына көнөт белем. Бошотуп мендеги бүт арман алды, бир бийкеч байоолугум пайдаланды. А көрсө сүйүү талап кылат окшойт, асыл кеч болуш үчүн айламалды. Кыздардын доо кетирбей дарегине көп сырды иште каткан менде күнөө. А балким күнөөсүнде кадыр билбей, караңгы түн түшүргөн эртеңиме. Өткөнгө бара албайбыз жолдорду оңдоп, өкүттө калган жанга оор деп ойлоп, биздеги мамиленин урматы үчүн бир жолу кабарлашып койсом болмок.
кабарлаштырыңыздар. Жакындардын телефондору бар. Таарынышып аткан болсоңуздар, азыр үстүбүздөр ороз айы. Ошондон пайдаланып, СМС жазышып, кабарлашып, ала калды, сураштырууга эмне жетсин алды, туура турабы. айтасың. Ким билет канча өмүр сүрөбүз. Көчөбүз тууган күнүм болуп калдым, чалайын 12-ден өтүп калды. Кадышан тууган күнүм. Тууганыңыз менен. Рахмат эле. Рахмат, мен ушул жалпакталабын. Сиздердин ортоңуздарда азыр 1,5 жаштагы кызыңыздар бар, э? Сиз азыр ошол аны менен катар эмгектенип атасыз, иштеп атасыз. Сиз жолдош катары негизи көпчүлүк учурда биздин кыргыз мырзалары эмнегедир жок, сен үйдө отурушуң керек, сен деген үйдө бала тарбиялашың керек деген анча-мынча кыстоолорду, кысымдарды көрсөтөт десек болот. Деп кадышабыздын коркунучтарын. Сиз кандайча жубайыңызга мүмкүнчүлүктү берип калдыңыз? Деги бул жаатында бири-бириңиздердин ортоңуздарда болгон мамиле кандай? Мамиле биз ошо башынан чыгармачылыктан таанышып, анан чыгармачылык адам болгондуктан Нуржан боюнда барда деле экөөбүз гастролдоп жүрө берчүбүз да. Анан ошонун негизинде азыр деле кичинекей балабызды баягы бала бакчага бердик. Бала бакчага бергичекти деле ушундай эме болгондо жаныбызга алып жүрүп эле. Биз үчүн ишилип мындай өзүнөн өзү эле чечилип калды да бул нерсечи. Анан кандай десем, мен бул туура эле нерсе болуш керек. Үйдө отура берип чыгармачылык иш, анан эртели кеч эле бала менен отурса, бук болуп да кетиши мүмкүн. Ошол себептен баланы бала бакчага бердик дагы, чыгармачылыгыбызды чогуу чаран өнүктүрүп кетип баратабыз. Биз өзүбүз Эрик театрында дагы иштейбиз, Нуржан экөөбүз бирдикте. Анан Эрик театрында дагы чыгармачылык гастролдор болуп калат, ушундай болуп калат. Көп убактыбызды ошо жумушка жумшайбыз да. Эрик театры деп калдык, көчөгүнүн ичинде сиздерди тааныштырып отуруп. Эрик театры, мен билген Арсен Умуралиевич болсо, улуттук драма театры башкачараак болуп турат окшойт. Негизги мындай иш алып баруу жагдайлар кандай болуп түзүлгөн, тааныштырып кетсеңиз. Бизде ошо мен өзүм актерлук, чеберчилик менен мамлекеттик театрда 10 жылга чукул иштедим. Андан соң баягы ушундай бир өзүбүзчө жекечерээк чыгып көрсөкпү деген ниет менен, ой менен, анан биз азырынча ошо кичинекей балдар менен, мамлекеттин келечеги кичинекей балдарда көп эмеспи. Анан ошол себептен биз бала бакчалар, мектептер менен ошолор менен ишти алып барып атабыз. Спектакльдерибиз бар, репертуарда 3 спектаклибиз бар. Кичинекей балдарга арналган. Анан келечекте максатыбыз баягы жомок менен болобу, чоң көрүүчүлөрдү дагы тартсакпы дейбиз. Себеп дегенде ошол эле Андерсенди алабызбы же Киплингди алабызбы, булардын баягы жомокторунда жомоктоп айтылганы менен чыныгы чоң адамдар үчүн дагы сабак болуучу көптөгөн бир философия ойлор бар эмеспи. Ошону пландаштырып, анан биздин ошо башталышыбыз ушундай, анан дагы кийин кеңейтип кетебиз деп деген ой максаттар менен. Маугли ойлот окшойт да? Балким. Маугли эмне деген сырлар атылган. Эмесе биз силерге ыраазычылык билдирели, азаматсыздар. Кечээ күнү Кош Жылдыз долбоорунда сиздер үчүн мындай жаңы изденүүлөр үчүн бир шык пайда болду окшойт деп ишенели. Эмесе мүмкүн болсо сиздер кандай эле күйдүргө. Автору ким? Түгөлбай Казаковдун обону, Майрамкан Абылкасымова сөзү. Кыргыздын классиктеринен бир чыгарма болот. Биз жогоруда айтып өткөндөй эле, кечээ күнү Кош Жылдыз долбоорунан бул чыгарманы укпай калган, көрбөй калгандар болсо, анда келиңиздер, азыр баарыбыз назар салып көрүп алсак болот. Алдыңыздарда Нуржан Качкынбекова жана Нурлан Абдрахмановдор, Эрик театрынын актерлору, өнөрлүү инсандар, үн режиссер, жубайы үн режиссер, жолдош актер азыр сиздердин алдыңыздарда аткаруучулук кесип менен чыгып атат. Кабыл алпаңыздар эмесе?